Адам тамактаныш үчүн жашабай, жашаш үчүн тамактанат деген тамашалуу, бирок мааниси терең учкул сөздү кез-кезде угуп жылмайып коймой жайыбыз бар. Дал ушул биздин жашообузга зарыл болгон тамак аштардын коопсуздугун көзөмөлдөөгө 50 жылын арнап, ардактуу эс алууда экенине карабай, үзгүлтүксүз эмгектенип келаткан Роза айым өмүрүнүн көпчүлүк бөлүгүн ушундай приборлордун, колбалардын арасында өткөрдү. Анткени бул кесипти өзү сүйүп тандап алган. Пенсионер болуп деле үйдө отура берсем деле болмок. Бирок негизи мен бул тармакта көп жылдан бери иштегениммен байланыштуу. Мен бул лабораторияны көргөндө эле ушунчалык жакшы экспресс метод менен иштеген приборлор бар экен. Ошону иштетейин деп аракет кылып, анан ушу менин да бир ушу жардамым келет го ушу биздин кайра иштетүү өнөр жайына. Каарманыбыздын бир уул, бир кызы, 2 небереси бар. Тынч отурганды эзели жактырбаган Роза апа неберелерин эркелетип отурганга эле алымсынбай, минтип калк үчүн пайдалуу жумуш жасап, мамлекеттик материалдык резервдер фондунда сакталган буудай жана аны кайра иштетүүдөн келип чыккан продукциялардын сапатын көзөмөлдөө боюнча лабораторияны жетектейт. Ал эми жашын сурагандарга 18ден бир аз өттүм деп коет. Элдер жумуштан чарчап келсе, мен жумуштан кайра эс алам. Өмүрлүк жолдошумда тур, жумушуңа барып эс алып кел деп тамашалап калат дейт каарманыбыз. Мен азыр чынында эле насаатчымын көбүнчө. Мынакей лабораторияда менде иштеген жаш кыздар, аларга үйрөтүп, ошо өзүмдөн кийин эми ушу бизди ушундай деп үйрөтүп, ошолорго үйрөтүп, кандай болот, ишти кандай иштеш керек деген, сапаттуу иштеш керек деген ошол аракетим көп. Анан эми ошого көп өзүм көңүл бурам да. Талыкпаган эмгегинин арты менен көптөгөн жогорку сыйлыктарга татыктуу болгон. Бирок ал үчүн баарынан маанилүүсү жакында тапшырыла турчу Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасы болду. Көп жылдык үзүлүү эмгеги эске алынып, өлкө башчынын мындай сыйлыгына татыктуу болуп отурат. Сыйлык алаарын кабарлашканда өзгөчө кубанганын жашырган жок. Чынында эле жаңы жылдын астында ушундай жакшы кабар угуп, президент, биздин урматтуу президенттин почетный грамота менен менин эмгегимди баалап, ошо грамотаны алат экен. Эми эң негизги инженерден баштап, ар бир тармактарда иштеп, ошолордун жетекчиси болуп, эми аягында мынакей ушу лабораторияны жетектеп атам. Мен иштегениме мына аз калды, эми 50 жылга жакындап калды. Өзүнүн өрнөктүү өмүрүндө топтогон тажрыйбасын жаштарга үйрөтүүнү башкы максат кылып, Роза айым азырынча эс алууга чыгайын деген пландары жок. Азыркы замандын жаштарында зор мүмкүнчүлүк бар экенин баса белгилеп, жаңы технологиялар менен дос болууга чакырат. Себеби анын жаш кезинде бүгүнкүдөй так көргөзгөн, убакытты аз талап кылган приборлор болгон эмес. Кыргызстанда башка эч бир мекемеде жок заманбап приборлор менен жабдылган лабораторияны жетектеп жатканына сыймыктанат. Ал эми биз Роза айымга бекемден соолук, иштерине дагы ийгиликтерди каалайбыз. Бактыбек Маматсаев, Пирамида.